кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кеймус каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Мына ушул кечте кайрадан сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Баарыңыздарга салам айтып коелу. Кефир программасы башталып турган учур. Алдыңкы 60 мүнөт ичинде сиздерге жакшы маанай тартуулоочу музыкалык чыгармалар жана ошондой эле кызыктуу жылдыздуу конокторубуз келип калды. Маектешебиз. Сиздер да кошулсаңыздар болот. Биздин номерлер 975005 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Чет жакта боло турган болсоңуз 0312 кодун терип бизге келе берсеңиздер болот. Андан сырткары ушул эле номердин 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу SMS билдирүү жазып отурсаңыздар болот. Бул саатта сиздер менен Айпер Адамкулова кызмат кылам. Ал эми сиздерди көпкө күттүрбөй бүгүнкү келип калган коногубуз туурасында айтып өтөлү. Кыргыз эстрадасына эң мыкты клиптерди тартуулап жана кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп келе жаткан жаш ырчы айым Бактыгүл Жамгырчы кызы. Кош келдиңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Барыңыздарга жагымдуу кеч каалайм. Мына ушундай учурашуудан кийин биз старт деп баштадык. Демек, биздин алдыңкы мүнөттөрдө сиздер эң кызыктуу оригиналдуу суроолорду бере турган болсоңуздар, биздин айым кур кол келген эмес, эң сонун мондай белек алып келген экен. Ичинде кызыктыруучу белек бар экен. Мен да карай элекмин азырынча. Ошондуктан барыбыз биргеликте ушуну утуп алууга аракет кылалы. Эмне бар болду экен? Айтпай туралы, Ал эми биздин көрүүчүлөр байланышка келгенче өзүбүздүн маегибизди баштай берели. Куш боңуз бек болсун дейли. Эли журтубузга эң алгач сүйүнчүлөп келе турган жаңылыгыңыз ушул болду окшойт. Чоң рахмат. Ооба, 21-сентябрда биздин үйлөнүү тоюбуз болду. Бул мырза тууралуу айта кетсем, бул дагы ошол чөйрөдөн алыс эмес, чыгармачылыкка жакын десем адашпайм. Азыркы учурда ушундай белгилүү болбосо дагы өзүнүн көптөгөн клиптерди тартып, көптөгөн ырчыларга мындайча айтканда кызматын кылып келе жаткан бул мырза Мелис Маматкулов менен башташтык. Оо, жакшы. Кармашка колуңуздар түбөлүктүү болсун деп биз жакшы сөздөрдү айтып баштайлы. Анан деги эле ушул чыгармачыл жолдо сиз эмне үчүн тандап алдыңыз? Жакшы суроо болду. Чыгармачылыктын тандаган себеби бул кичинекей кезимден эле өзүм ушул жакты жактырчым. Кичинекей кезимде эле баягы күз күнүн алдында тура калып эле ырдап, ар кандай нерселерди бийлеп, анан аткарып ушинтип калчумун. Анан ошонун себебинен окшойт. Кийинчерээк дагы 11-дө бүткөндөн кийин ошол кайра эле ырдаган жакка тапшыргым келди. Анан Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетинде ошол жакка тапшырып, 5 жылдык окуу жайды бүтүп, азыркы учурда эмгектенип жатабыз. Демек, диплому бар ырчы турбайсызбы? Ооба. Азаматсыз дейли. Анан деги эле бул учурга чейин ырчылыктан сырткары өзүңүз ушул радиодо диджей катары эл оозуна алынып калган алып баруучулардын бирисиз. Ал эми ушул ырчылыктан биринчи ушул чөйрөдөн сизди тааныгандар көп дегендей, эң алгач эмне үчүн ушул жумуштан баштагансыз? Радиого келип калганын себеби мен 3 жыл мурун эң биринчи ырым чыккан болчу. Анан эң биринчи ырымды чыккандан кийин баардык эле баягы ырчылар бүтүргөндөн кийин ырынты элдерге уккузгусу келет. Анан мен дагы ошондой себеп менен радиолорго ырларымды таратып жүргөм. Анан Алмаз радиосуна дагы барып таратып калганда ал жактан кастинг болуп атат деп айтып калды. Анан эгер кааласаңыз бизге тапшырып, кастингге дагы өзүңүздүн үнүңүздү дагы жаздырып кетсеңиз, эгер бизге жаап калса, анда иштеп калышыңыз мүмкүн деди. Анан мен дагы кызыгып кетип, дароо эле үнүмдү ошол жерге жаздырып кеткен болчумун. Ал жака жаздырсам, бир жумадан кийин мага чалышты. Сиздин үнүңүз бизге жагып калды. Келип кетиңиз, сизди дагы текшерип көрөйлү, сөзүңүздү, сүйлөгөнүңүздү текшерип көрөйлү деп. Анан бир жумадан кийин барып, ал жактан эң биринчи сүйлөгөндү билбечим. Ошол жактан үйрөнгөм. Сизде болгон алып баруучулар үйрөткөн болчу. Ушинтип сүйлөйсүң, ушундай кыласың, баягы колдоно турган нерселердин баарын үйрөтүп, анан эмгектенип калган болчумун. Ошондон бери эле радио жакта иштеп калдым. Ал жакта 2 жылдай иштедим. Анан 2 жылдан кийин азыркы учурда Манас Жаңыры радиосуна иштеп жатам. Түшүнүктүү. Ал эми ушул баягы радиодо иштеп жүрүп, балким ушул ырчылыкка эми башоту менен кирейин деген ойлор да пайда болду болуш керек,
ыр жак баягы менин кичинекей кезимден бери мына жүрөгүмдүн эң түпкүрүндөгү жашаган нерсе десем адашпайм. Себеп дегенде ырды аябай жакшы көрөм. Ыр жан дүйнөм десем дагы болот. Жана ошондой эле буну мындай хобби катары да көрбөйм. Себеп дегенде ырды эгер хобби катары көрсөң, анда убактысы менен бир аз ойноп көрүшүңүз мүмкүн. Андан кийин баягы ырдабай койсоңуз деле, же болбосо баягы ошол нерсе болбой калса деле эчтеке жүрөгүңүз оорубайт да. Анан мен болсом ырдабай калсам, же болбосо ыр чыгарбай калсам, мындай кайгырып, жаман болуп, ичим ооруп эле ушундай боло берем, мындай уйгу боло берет. Анан жакшы ырларды жаратып чыгарып калсам, анан элдерден дагы мындай жакшы сөздөрдү угуп калсам, мындай сүйүнөм да өзүм. Түшүнүктүү. Азыр бизге байланышка келип калган көрүүчүбүз бар экен. Коңгуроо каккан. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутмандуу кечиңиз менен таанышып алалы. Атыңыз ким? Менин атым Раиса. Раиса эже, кош келдиңиз. Сизде суроо барбы? Ооба, суроом бар. Менин суроом силердин коногуңарга кайсыл жактын кызы, анан канча бир тууганын билейин дедим эле. Анан бир эки куплет ырын ырдап берсе жакшы болот эле. Сизге чоң рахмат келип байланышка келип кызыктуу суроо берген үчүн. Чоң рахмат Раиса эжеге. Мен дагы жакшы каалоо тилектерди кааламакчымын. Ушундай убактысын бөлүп жакшы суроо берген үчүн. Мен болсом Талас областына, Талас районунун Манас айылында 1990-жылы төрөлгөм. Ошол жакта кичинекей кезим, кичинекей чагым ошол жакта болгон болчу. 11-класска чейин ошол Манас айылында жүргөм. Андан кийин Бишкекке келип, ошол ырчылык жактан аракет кылып жатканым учуру. Ал эми ырдатканы боюнча алдыңкы мүнөттөрдө дайым сөз түрдө кийинки келген көрүүчүбүз бар экен. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Менин атым Майрамбек болот. Ырыңыздан ырдап берип коесузбу? Сурооңуз жок, Ыраазычылык билдирип коелу. Ырдатканда аябай суранып атат. Алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө ырдатабыз. Ал эми азыр болсо көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте кей фото рубрикасына назар салат экенбиз. Бактыгүл Жамгырчы кызы сүрөттөргө кантип түшөт болду экен. Бул туурасында баарыбыз биргеликте көрөлү. Кей фото рубрикасы сиздер үчүн болсун, андан кийин көрүшөбүз. Биз болсо сапарыбызды алга карай улай берсек, мына ошол рубрикадан кийин сөз түрдө ушундай суроо жаралат. Деги эле сүрөткө түшкөндө жактырасызбы? Аябай. Байкалып турат. Сүрөткө баскан турган сайын эле сүрөткө түшкөн аябай жакшы көрөм. Сизге да жагат болуш керек да кой. Негедир азыркы учурда 21-кылым деп коебузбу? Азыркы учурда баардык эле жаштарыбыз сүрөткө түшкөндү жактырышат окшойт. Жана ошондой эле көп учурларда баягы картаңыраакта инсандардан көп көрүп калып атам сүрөткө түшүп. Селфи. Ооба, бул нерсе ушул жылдарда оору деп койсок болот, болду болуш керек. Бизде WhatsApp'ка келген билдирүүлөр бар. Саламатсыз бактылуу эже, ишиңизге ийгилик. Сизге суроом, апаңызга эң акыркы жолу кандай белек бердиңиз эле дейт. Жибек деген көрүүчүбүздөн келген экен. Жакшы. Апама акыркы жолу белегим ушул мен күйөөгө тийгеним болуш керек.
абдан кубанды апам. Ушундай баягы эме деп коет турбай, кыз чоңойгондон кийин турмушка берүү бул парз болот экен, апанын. Кимдир бирөөгө узатып берүү, ооба. Анан ошон үчүн аябай сүйүндү апам, ушинтип жашынакай өзүбүздүн колубуз менен кызыбызды узатып алдык деп ошол окшойт. Кандай сонун белек болгон, жоксун деп коебуз да. Бул жерде билдирүүлөр бар экен. Куш болуңуз бек болсун, бактылуу эже. Сиз жолдошуңуз менен кантип тааныштыңыз эле жана биринчи жолу көргөндө кандай сезимдер пайда болду дейт? Жакшы. Эң сонун суроо экен, Муну айтып өтөрсөм, эфир бүтүп калбайбы да кой. Бүткүчө сүйлөшөбүз. Экөөбүздүн таанышып калган себеби аябай башкача таанышканбыз. Мен болсом баягы сүрөткө түшкөндү жакшы көрөм деп жатпайм. Анан фотосессия кылдырсам деп жүргөн болчумун. Анан менин курбу кызым болсом айтып калды, менин досум бар. Ал досубуз дагы ушул биздин искусствода эле окуйт депчи. Анан мен болсом мурун аны одноклассниктерде көрүп жүрчүмүн, сүрөттөргө тартып, кыздарды киргизип жүргөндөрүнчү. Анан мен да фотосессия кылдырсамбы деп бир ооз сурап көргөмүн. Анан мынча сом деп койгон, анан акчасын айткандан кийин мындай көп кызыккан эмесмин да. Ооба. Көбүрөөк айтып койгон го. Андан кийин бир аздан кийин эле курбу кызым чакырып калды. Бүгүн келе кал, фотосессия кылган жатабыз депчи. Анан аны менен чогуу бардык. Чогуу баргандан кийин эң биринчи эле фотосессия кылып жүргөнбүз. Ал жактан ал эчтеке сүйлөгөн эмес, мен деле эчтеке сүйлөгөн эмесмин. Бул жака тур, сүрөткө ушундай чөбүз деген эле сөз болгон болчу. Анан экөөбүздүн ортосунда андай деле мындай жарык-журук болгонун мен байкаган эмесмин, чынын айтсам. Менде эмес, биринчи мырзада болгон экен. Кийинчерээк айтты, ошол эң биринчи эле көргөндө эле башкача сезим болду деп. Мен болсом мындай сүрөткө түшүп кетейин дегенде эле мындай ой менен эле жүргөн болчумун. Анан кийинчерээк курбу кызым айтып калды, ушинтип сени жактырып калды, айтып жатат депчи. Анан ошентип уланып кетти да коеюн. Демек жакшы курбу кызыңыздын аркасынан, мына ушул нерселер пайда болгон турбайбы? Көп рахматыңызды айттыңыз болуш керек. Азыркы учурга чейин эле айтып турат. Мен таап бердим да. Жакшы. Бул жерде билдирүүлөр бар экен. Салам кейимиз, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Ал эми өзгөчө саламым бактылуу элежеге ар дайым сиз да ден соолукта болуңуз, жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин. Ишиңизге да ийгилик, бактылуу болуңуз, ырчылыкка сизден үйрөнүүгө болобу дейт. Ырчылыкка үйрөнүүгө мен андай азыр үйрөтө турган. Жок, андай эмес. Эгер аябай ушундай жакшы деңгээлде боло турган болсом, ушундай менде көп нерсе болуп калсачы, көп нерсени үйрөнүп, баардыгын билем деген өзүмдө 100% болсом, анда сизге бекер эле үйрөтмөкмүн. Азыр мен андай 100% эмесмин. Дагы көп нерсени үйрөнө элекмин, дагы окушум керек. Себеп дегенде баягы айтып коет го, ар бир инсан баягы канча окуса дагы каза бериш керек депчи. Ошондуктан мен азыр өзүмдү 100% толугу менен мыкты кырчымын деп айта албайм. Түшүнүктүү болду болуш керек. Саламатсыңбы Бактыгүл, канча балалуу болгуң келет дейт? Жакшы. Кудайдын бергени канча берсе, ошончо. Мындай болуш керек, же болбосо жалаң кыз болуш керек, же жалаң мырза болуш керек деп деле бөлбөйм. Кудайдын буйруганы болсо, эң негизгиси ден соолукта болсун деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Куш болуңор бек болсун, ишиңиздерге ийгилик. Менин суроом азыркы учурда элимдин баарына ыйман берсин, бирок кыздардан көбү хиджаб кийип калышты. Көбү айтат, азыр мода болуп калды деп. Сиз кандай карайсыз ушуга дейт? Негизи эле баягы хиджаб деп азыркы учурда баягы кээ бир инсандар түшүнбөстүктөн бөлүп жатпайбы? Бул нерсени эч кандай мындай кара кийинет экен, анан узун кийинет экен деп бөлбөш керек. Бул хиджаб деген сөз негизи эле баягы дин боюнча караганда айымдар жабынып жүрүш керек экен. Баягы эң негизги сиздин ниетиңиз, ички жүрөгүңүз таза болсо, жана кийинген кийимиңиз сизде мындай ачык эмес, көрүнбөй турган нерселериниздин баарын жаап жүрсө, ушул деле хиджаб болуп эсептелинет болуш керек деп ойлойм. Эң негизгиси баягы ар ким ар кандай түшүнөт экен, бирок баягы жүрөгүбүздө ыйман болсо болду. Саламатсызбы Бактыгүл эже, сизге суроо дейт. Мектепте жакшы көргөн сабагыңыз кайсыл эле дейт?
Мектепте жакшы көргөн сабагым болсо, бул английский сабак болчу. Англис тилин аябай жакшы көрчүмүн, анан аябай жакшы окучумун, анан жакшы сүйлөчүмүн деп коеюн. Деп таластыктарды ойлой тамаша мактанып келбейм. Тамаша. Түшүнөбүз. Англис тили сабагын билгеним себеп дегенде биздин үйүбүздө баягы англичандар келип жашачы. Анан ошонун себебинен биз алар менен англисче көбүрөөк практика жүргөнгө байланыштуу мектептен дагы англисче жакшы окучумун. Анан кечке эле 5 алып эле өзүмчө эле ушундай болчу. Жакшы, түшүнүктүү. Демек, азыркы учурда деле жакшы өздөштүрүп калганыңыз болуш керек. Азыркы учурда чынын айтсам тескеринчи унутуп калдым. Кечке эле кыргызча сүйлөп жүрөбүр коеюн. Түшүнүктүү. Алдыңкы күндөрдө баарын берип калабыз деген ойдобуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы. Бүгүнкү студиябыздын коногу Бактыгүл Жамгырчы кызы бар. Демек, сиздерде да суроолор пайда боло турган болсо, бизге кайрылып турсаңыздар болот. 975005 түз байланыштын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары 706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жасаңыздар болот. Бүгүнкү программабыздын демөөрчүсү Легенда суусундугу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу. Эгерде кызыктуу, оригиналдуу суроолор келген болсо, бизде белек бар. Мына ушул билекти утуп алуу мүмкүнчүлүгү ар бириңиздерде бар экен, эсиңиздерге сала кетели. Жана жөнөкөй суроолорду эфирден жаңыртпайм, ошондуктан оригиналдууларын гана жаңыртышыбыз толук мүмкүн. Ошондуктан сиз дагы алардын катарына киришиңиз керек. Аны эмесе азыр болсо менин суроолоруман башка биздин көрүүчүлөрдөн видео суроо бар экен. Ошол суроого назар салалы, андан кийин көрүшөбүз. Саламатсызбы, Бактыгүл айым, кушпоңуз бек болсун. Менин суроом, келин болгон кандай экен? Сизге чоң рахмат сонун сурооңуз үчүн. Бул суроо баарыбызга кызык болуп атат. Чын эле кандай экен? Келин болгон сонун коеюн. Сонун чындап эле. Себеп дегенде бул нерсе айымдарда бир эле жолу болот болуш керек. Баардык эле айымдардачы эң биринчи жолу ушинтип келин болуп баягы кызмат кылып жүргөн өзүнчө эле бир башка дүйнөгө келип калгандай эле болдум. Ачыгын айтсам 2-3 күн бир жумадай ишип өзүмдү мындай элестете да албай жүрдүм да, мындай күйөөгө тийдимби же тийбедимби же кайра эле баягы кызмат бүткөндөн кийин мурункундай эле өзүм үйүмө барып каламбы деген сепчи. Чындап эле мындай өзү эле мындай жомоктогудай эле өтүп кетти, чынын айтсам. Көбүнчө баягы башка инсандар болот, башка тааныбаган, анан алар менен баягы таанышып, аларга барып, алардын кызматын кылып, алардын баягы өздөрүнчө үйүндө өздөрүнчө нерселер болот эмеспи? Алардыкын баягы көрүп, бул кандай болот деп ушинтип мындай кызык болуп, баардык эле мындай бул нерсе эмне деп отуруп эле ушинтип эле бир жуманын ичинде бат эле ушундай көп мындай кызыктуу нерселерди көрдүм десем болот. Жана ошондой эле мындай жашоодо жүргөнүм менен аябай мындай өзгөчөлөнгөн нерсе болду да. Өзүнчө эле бир мамлекетте жүрүп мындай өзүм мындай жүргөн менен көп нерсени байкабай жүрчү экенмин да. Башка жеңелерим үйдө кызмат кылып жүрсө мындай мага сезилбечи. Анан мен барып кызмат кылгандан кийин мындай башкача сезимдер болду аябай. Эң сонун, баарыбызга кызык болуп калды бул нерсе. Анан Кемуз каналында Кемуз каналында бул жума биз тематикалык эфирлерди кылып атканбыз. Бул жума жалаң сүйүү темасында сөз кылып атабыз. Деги эле сиз үчүн сүйүү бул эмне? Мен үчүн сүйүү баягы айтып коет го кээдер, сүйүүнүн түрү бар депчи. Негизи жашоодо сүйүү 100% ар бир инсандын жүрөгүндө орун алыш керек экен. Эгер ар бир инсандын жүрөгүндө 100% сүйүү орун алса, анда бул мамлекетте тынчтык,
жакшылыктар жана ошондой эле бири бирибизге болгон мамилелерибиздин баары абдан түз жана назик болот экен да. Эгер биздин жүрөгүбүздө баягы сүйүү деген нерсе жок болуп калса, таш боордук болуп калса анда билбейм кандай болуп кетет. Ошондуктан баардык элдерге биринчи сүйүү кааламакчымын. Ар дайым сүйүп, бири-бирибизди ушундай жакшы сөздөрдү айтып, сүйүндүрүп жүрөйлү деп. Анан сүйүүнүн сиз айткандай эле өзүнчө бөлүнүп да кетет. Өзүңүздүн жакшы көргөн адамыңызды сүйүп, ата энеңизди сүйүп дегендей. Анан мен бир нерсени дагы ойлондум, баягы айым мырза экөө бири-бирин жакшы көрүшүп, тийсе дагы жакшы окшойт депчи. Себеп дегенде баягы ал экөө жакшы көрүшкөндөн кийин көп нерсеге баягы туруктуу бере алат окшойт депчи. Баягы кыйынчылыктар болот, ар кандай нерселер болот. Ошого баягы жакшы көргөн адамың үчүн кайсыл жака болбосун, ошол жака барып, көз жумуп коесуң, ооба, көп нерсеге көз жумуп, көп нерсени мындай сүйүү үчүн мындай көп нерсени ошо менен чогуу кете бересиң да. Баягы махабаттын кулу деп бекеринен айтылбайт экен. Андыктан ар бир аял заты махабаттын кулу болсун демекчимин. Кандай сонун сөздөр айтылды. Эң эскиси ааламда сүйүү орун алып турсун дейли, э? Анан чыгармачылыкка кайрадан кайтып келе турган болсок, эң алгачкы чыгармаңыз туурасында жакшы билебиз. Сагынам деген жакшы чыгармаңыз ушул элге, эл оозуна көбүрөөк алынып кетти дегендей. Мына ушул ырыңызды жазып жатканда биз да чогуу барып калдык элек дегендей. Азыркы учурда деле ырларды тандоодо сизге ким жардам берип атат? Же өзүңүз эле тандап ырдап чыгасызбы? Азыркы учурда мен көбүнчө баягы ырларды жүрөгүмө жакканындай эметем да. Эгер мындай жүрөгүмө жагып, музыкасы, анан сөзүнө дагы маани берем. Мындай сөзүн дагы ар бир ырдын сөзүн дагы мындай бирөөгө арнай тургандай кылып элестетип, анан барып ырды жаздырганды жакшы көрөм. Ошондуктан бирөө тандап берсе дагы эгер мага жакпаса, аны мындай ырдай албайм да. Түшүнүктүү. Байланышка келген көрүүчүбүздү кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатчылык, кайтадан мен Раиса. Угатабыз сизди. Ооба, суроо Бактыгүлгө суроо берип коюсам болобу? Кандай дейсиз? Суроо Бактыгүлгө. Канча ыр жаратты, анан канча клипи бар. Анан Бактыгүл бактылуу болсун. Сизге чоң рахмат. Жооп сизден болсун. Азыркы учурда 5 ыр бар. 3 клип тарттырган болчумун. Бул нерселерди 2,5 жылдын ичинде кылдым. Чыгармачылыкта деги эле аралашып, баш оту менен кичине иштегеним ушул 2,5 жыл болду. Буюрса дагы алдыңкы күндөрдө аябай иштейин деген жакшы ойлор бар. Алар дагы жакынкы араларда ырлар, клиптер буюрса чыгат. Ал эми клиптерди бул учурга чейин тартылган клиптериңиз ушул жолдошуңуз тарабынан тартылгандай? Ооба, бунун дагы 3 клипти тең Мелис Маматкулов тарткан. Андан кийинкисин да тарта берет. Эми сизге аябай жакшы жеңилдиктер болгон турбайбы? Кудайым буйруса ошол нерселердин баарын чогулап аракет кылабыз деген жакшы пландарды коюп жатабыз. Анан Кудайдын буйруганын көрөбүз эми. Болсун дейли. Бактыгүл эже, кичине кезиңизде келечектеги жолдошуңузду кандай элестетчү элеңиз дейт? Кичинекей кезимде болсо мындай мен жакшы көргөндө эле ушинтип ойлоно берчүмүн, же билбейм, өзүм ошол сүйүү жагына жакынмынбы, өзүм түшүнбөйм, бирок мындай көбүнчө Кудайдан тиленебиз го, ошондо бой узун, анан кийин мени сыйлаган, мени жакшы көргөн болсо деп эле ушинтип эле көп учурда ушинтип тиленчүмүн. Чындап эле тилегениңди Кудай берет экен. Чындап эле аябай жакшы көрөт. Бой узун деп коеюн. Андыктан бардык эле баягы кыздарга, айымдарга айтмакчымын. Кудайдан тилениңиздер. Эгер сиздер дагы Кудайдан тиленсеңиздер, сиздердин дагы тилегениңиздердин баары орун алат деп. Буйруса. Ал эми баягы радио диджей катары көрүүчүлөрүбүз дагы билип атышат болуш керек. Деги эле ушул радиодо отурганда, сүйлөп отурганда эфирдеги кызыктуу окуялар мага кызык болуп атат. Кандай кызыктуу окуялар болду эле? Радиодо болсо көп эле аябай кызыктуу окуялар болот. Себеп дегенде бул жакта болсо баягы теле, бул жакта элдин жүзү болот атпайсыздарбы? Ал жакта болсо биздин кебетебизди эч ким көрбөйт деп коеюн. Андан кийин баягы көп учурда эле микрофонду жабабызды унутуп калабыз да. Микрофонду жабабызды унутуп калып, биздин көптөгөн баягы сөздөрүбүз, ар кайсы күлүп жаткан же бирөөгө чалып, шылдыңдап жаткандарыбыздын баары угулуп калат. Анан көп учурда ушундай суроо
суроо көп келет, ошондой эле бир нерсени аябай көп эстейм. Угарман чалып жатканда мен болсом баягы ак тил куттуктоо программасын айтып жатканда ал куттуктоосун айтканга чейин мен соткага жооп берип калайын деп чалууга жооп берип жатсам эле ал дагы ырды суранган экен да. Анан мен болсом жетишпей калган болчумун да, ага жооп берем депчи. Анан эле мага ушул ырды коюп бериңизчи деп эле кыйкырып атсам, мен телефонду өчүрсөм эле баягы эмеден кыйкырып атканын угуп кетип эле кечирип коюңуз, бул жакта баягы компьютердик эмелер бар, техника деген техника, ушинтип укпай калабыз, биз бузулуп калган экен деп отуруп, анан тиги кызды ушундай келиңиз, эми кайсыл ырыңызды коюп берейин десем, бул ырды коюп бериңиз деп 100 жолу айттым сизге деп жинден алган тиги угарманыбызчы. Эчтеке болбойт, дагы бир жолу айтып коюңуз, коюп коем деп, анан ошентип коюп коюп, анан кутулуп кеткен болчумун. Түшүнүктүү, эң сонун окуя экен. Чынында баягы ошол радио дижейлерден угуп калабыз, ушинтип көп учурда өчүрбөй калып, элге болгон ишибиздеги сырыбыздын баары билинип калган деген учурлар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз кефир программасын ага карай улантырели. Ал эми азыр болсо Бактыгүл Жамгырчы кызынын эң сонун клибине назар салат экенбиз. Анан кийин сөз көрүшөбүз.
Жакынсың неге деген чыгармасы менен Бактыгүл Жаңырчы кызы биздин бул саатты коозоп өттү десек болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер кефир программасын көрүп жаткан учуруңуздар, биз сиздерден ушул Бактыгүл экөөбүз суроо күтүп аткан учурубуз. Берсеңиздер болот. Эң оригиналдуусунан Бактыгүлдүн атайын өзү ала келген белеги бар экен. Ошол белекти утуп алуу баарыңыздарда мүмкүнчүлүк бар. Демек, чамдаңыздар, аракеттин артында сөз берекет бар десек болот. Ал эми ага чейин бизде WhatsApp'тан келген билдирүүлөргө назар салсак. Мен сыйлаган, мен балаган, суктанган, үнүнө суктанган мыкты ырчы жана диджей Бактыгүл эже, кандайсыз? Менин суроом, жолдошуңузду 3 эле сөз менен мактап бериңизчи. Баарыбыз эле диджей катары билебиз, радио сиз үчүн эмне? Дайыма колдоп турабыз, чыгармачылык ийгилик, ата-энеңиз менен аман болуңуздар жана кармашкан колуңар төөлүктүү болсун. Сагынам деген ырыңызды ырдап бериңизчи. Суранабыз мен үчүн рахмат деген экен. Дианка деген көрүүчүбүз. Өтө көп суроолорду берген экен. Четинен окуп берейин кайрадан, Мыкты диджей катары билебиз дейт. Жолдошуңузду 3 сөз менен мактап бериңизчи дейт. Алгач рахмат, Дианка, жакшы суроо болду. Жакты баары да коеюн. Мактаганда ошондо анын жакшы жактарын айтайынбы? Же мен Мактаганда демек жакшы жактар айтылат. жакшы жактарын эле айтып коеюнбу да коеюн. Жаман жактарын да биле алдыңыз, Тамаша. Эң биринчиси жөнөкөй. Аябай жөнөкөй. Адамгерчиликтүү. Анан ар дайым жакшы маанай тартылап турат. Аракетчил. Түшүнүктүү. Баарыбыз эле диджей катары билесиз дейт. Радио сиз үчүн эмне? Радио мен үчүн менин жумушум азыркы чырдагы жана ошондой эле мен жакшы көргөн кесибим десем дагы болот. Кийинки билдирүү, саламатсыңарбы? Ишиңерге ийгилик. Бактыгүл карындашка суроо. Жаныбарлардын арасынан адам баласы гана өлөрүн билип жашайт дегенге кандай карайсың дейт. Асылбек деген көрүүчүбүздөн келген экен. Жакшы түшүнбөй калдым ушу суроого. Жаныбарлар деген деп койгон экен, багы жандуулар дегенде окшойт. Жандуулардын ичинен адам гана өзүнүн өлөрүн билбей жашайт окшойт. Бул туура эмес жазып жибериптир. Негизи билбейбиз да, кайсыл учурда өзүбүздүн эмне болуп кетерибизди билбейбиз. Мына ушул жерде ушундай экен. Буга кандай карайсыз дейт? Биз билбей жашайт экенбиз. Эгер биз билбей жашасак, ушундай жаралганбыз, ушундай эле жашай беребиз. Биз эч качан ал нерсеге бирдеке кылып кылганга дагы кудуретибиз жетпейт болуш керек деп ойлойм. Жаңы келин болуп бардыңыз дейт. Кандай күлкүлүү окуялар болду дейт. Хани деген көрүүчүбүздөн келген экен. Күлкүлүү окуялар азыр эстесем көп эле болду окшойт. Баягы келиндин келген күнү эсинен кетпейт деп коет эмеспи? Барган күндө сизге кандай кабыл алышты? Мына ошол убактагы сезимдер жана баягы бул учурга чейин бир ушундай бир күлкүлүү окуяны эстеп кеттим. Келин ар кимге жүгүнүп атса, кайнагасы келини жүгүнүп атса, кайнагасы келип туруп өзү да жүгүнүп койгон экен да. Ушундай бир күлкүлүү окуялар көп эле болот болуш керек. Уктап калганым болду окшойт. Аябай чарчап калып уктап калдым да коеюн. Чындап эле уктап калдым. Жаңы Канчада турдуңуз? 7-де турдум. 7-де уктап калганыңызбы? Анда аябай коркунучтуу экен. Негизи баягы келиндер жаңы барганда эртерээк туруп, кичине кызмат бат-баттан кылып башташыбыз керек экен, эртерээкчи. Мен болсом 7-де туруп анан кыймылдап баштадым. Ошонум аябай күлкүлүү болуп калды десем болот. Анан бирок негизи мен будильникке коюп жаткан болчумун. 6-га койгом. Анан ал будильник иштебей калып 7-де турган болчум. Анан кийинкилер болсо кээ бир учурларда мындай идиштерди билбей калдым да. Таласта бизде мындай анча-мынча идиштер башкачараак айтат экенбиз. Тиги жакта болсо идиштерди башкача алып айтышат экен. Мисалы, бизде патныс, тигилерде патныс десе, бизде болсо илегендечик. Илегенде болсо алар мындай тазик деп айтышат экен. Анан ошо илеген десем, ал эмне илеген? Илеген кереги жок, аны патныс алып кел деп ушунса. Мынтип өзүм ошо ойлонуп, аны ошо патныс окшойт.
ориентир жүргүзүп. Тигил жакта деп калдыңыз, көрүүчүлөрүбүзгө кызык болуп атат болуш керек. Кайсы жака келин болду деген? Өзүм Таластан, башында айткандай эле, мен тийген жагым бул Ош областында Өзгөн районунун Мырзаке айылында тийдим. Анан ошол жакта баягы идиштерди көп учурда мындай билбей калып аттым да. Тигин алып келсе. Сиз айткан идиштерди бизде такыр башкача айтат, нарында тактап айтканда. Сизде башкача. Демек, ар бир облустта ар кандай аталып калат болуш керек. Бул жердеги кийинки билдирүүгө назар салсак, Бактыгүл эже, сизге суроо, Асель Кадырбекова менен мамилеңиз кандай дейт? Асель Кадырбекова менен андай деле мындай ар бир баардык ырчылар менен эле мындай аябай сонун мамилем деле жок. Баардыгы менен баягы көрүшүп калсак кандай жакшы, баягы эфирлерге келип калса да кандай жакшы. Кийинки билдирүү, ар бир жердин салты ар башка эмеспи. Сиз барган жердин кайсы салты таң калтырды дейт бизден Кани деген көрүүчүбүздөн кетти. Ал жакта болсо эң аябай таң калтырганы аябай сый болушат экен. Бизде эй деп мындай бираз Өзүңөрдү көтөрүп койбой жагыңар бар. Сыйлап коебуз да. Анан ал жакта болсо аябай кичипейил болушуп, сыйлашып, анан көбүрөөк кийинкелешет экен деп коеюн, көбүрөөк жүгүнөт экен. Анан бизде баягы жүгүнгөн жактан да аябай мындай адашып аттым да. Бизде мисалы келген кишиге акырын эле минт эле бир эле жолу жүгүнүп коебуз да Таласта. Бул жакта болсо 3 жолу жүгүнүш керек экен. Анан баягы эжекелер келип мага жолукса алайын деп келатканда кээ бирде жетишпей калып мындай 2 жолу эле жүгүнүп калып аттым. 2 жолу жүгүнгөндө жаныма келип калган, үчүнчүсүндө башымды тосуп жолук салдыртып койдум да. Анан жанымда отурган баягы достору, жолдошумдун достору айтып калды: "Эй, сен эме кылбайсың депчи. Кирип келаткан эле жүгүнөрбөйсүң, 3 жолу жетишесиң" деп тамашалашып. Киргенче 3 точно жетишесиң деп тамашалашып, кечке шылдыңдаштып, ушинтип бизде негизи 3 жолу жүгүнүш керек депчи. Ошонусу да аябай кызыктуу нерсе болду. Анан сыйлаганы баардыгына сиз деш керек экен. Анан тергейт экен. Кичинекей кыздарды, балдарды кыз бала деп коюшат экен. А бизде болсо андай жок, атынан эле айтып коебуз. Ар бири мындай бала деп мындай чакыра алган жокмун, уялдым мындай. Бала деп айтсам эмне деп ойлойт депчи. Анан кичине кыскартылган аттар бар экен, ошо менен эле чакырып коюп аттым. Уялып кыз бала деп айта алган жокмун. Мүмкүн азыр көнө албай жаткандырмын, кийинчерээк мүмкүн ошентип айтып калышым мүмкүн. Аракет кылам, бирок кийинчерээк ушундай бала, кыз деп айтканга. Түшүнүктүү, көрүүчүлөрүбүз өз суроолоруна жооп алышты болуш керек. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берет экенбиз, андан кийин көрүшөлү. Биз болсо сапарыбызды алга карай улай берели. Ардактуу эле көрүүчүлөр, биздин студиябыздын коногу Бактыгүл Жамгырчы кызы, диджей жана ырчы. Демек, суроолор көп болот болуш керек. Сиздер да коргалбаңыздар, четте турбаңыздар дегендей, бизде аз гана убакыттар калды. Демек, ошол убакыттар аралыгында биз көп нерсени айтырып калганга аракет кылышыбыз керек. Баягы 1000 адамдын атын билгенче бир адамдын сырын бил деп коет эмеспи? Мына ошол Бактыгүл Жамгырчы кызынын көптөгөн сырларын ачууга аракет кылалы. Бул жерде болсо билдирүүлөр келип атат, аларды жаңыртып койсок. Бактыгүл эже, сиз жубайыңыз менен сүйлөшүп жүрүп турмуш курдуңуз беле? Сиз жубайыңызды кызганасызбы дейт. Жакшы. Ооба, 2,5 жыл экөөбүз сүйлөштүк. Анан 2,5 жылдан кийин ошол Кудай насип эткен экен, быйыл үйлөнүп калдык. Жолдошумду болсо мындай чеги менен кысканам. Жөн эле кыскана бербейм. Көп учурда эле кечке чалып мындай тажатпайм. Мындай ишенем да, өзүм мындай жүрөгүмдө иш жагында мындай ишенич бар. Эч кандай андай деле мындай кысканып, андайдын кажети жок болуш керек деп ойлойм. Бул жашоодо эмнени кечире албайсыз дейт. Бул жашоодо кечире албай турган деле андай деле нерсем жок экен, чынын айтсам. Баары эле Кудайга шүгүр. Себеп дегенде азыр мен жашмын. Анан азыркы учурда менде ата-энем, үй бүлөм баары жанымда, жолдошум жана ошондой эле жаңы тапкан туугандарым дегендей. Андыктан менде андай кайгылуу нерсе болгон жок, болбойт дагы деп ойлойм.
буюрса. Саламатсызбы, кейимиз ишиңиздерге келек. Бактуу келечек куш болуңуз бек болсун. Жолдошуңузду кантип эркелетесиз жана ошондой эле шайлоо учурунда бардыгы эле кайсы партияда ырдап жатат, сиз кайсы партияга ырдап жатасыз деген экен. Жолдошуңузду эркелеткениңиз туурасында айтыңыз, бирок партия жөнүндө эч кандай сөз кыла албайбыз, Макул. Жолдошумду көп учурда эле атын айтпай эле жан деле чакырганды көңүп калып турмун. Башкалардын деле башка жакта да жүргөндө көп учурда мындай шашып кетип жан деп чакырып алам да. Анан өзүм кайра уялып кетем жан деп айтып алдым депчи. Анан башка дагы аябай мындай кыскартылган сулуушка, эркешка, сасышка деле ушинтип эле эркелете элем. Өзү болсо айтып калат, сен сөздөрүң көп го жаман деп. Мындай маанайым жакшы болсо эркелетем да. Маанайым жакшы болсо эле ар кайсы нерселерди айтып эркелете берем. Ал эми чыгармачыл жолдо деле алдыга койгон максаттарыңыз, пландарыңыз кандай болуп атат? Азыркы учурда пландар аябай көп болуп жатат. Бул пландарды буйруса кичинеден аракет кылыш керек деп ойлойм. Буюрса кичинеден дагы аракет кылам. Себеп дегенде баягы далбастап бир нерсени кыла койсоң, ал нерсе баягы жаман болуп калса дагы жакпай калат эмеспи, андыктан ошол кичинеден ойлонуп, азыркы учурда план коюп, деги эле буга чейин деле мындай аябай далбастап кылган эмесмин. Мындан кийин деле буйруса ойлонуп жакшы ыр жаратсам деген оюм бар. Азыркы учурда ошо жакын арада чыга турган Кечир деген ырым чыгат. Ага ошо клип тарттырабыз. Анан дагы интернет балдары үчүн деген дагы ыр чыгаралы деп жатканбыз. Анын дагы мындай түзүлүшүн, кандай чыгат, клип кандай чыгат, ошол тууралуу да ойлонуп койгонбуз. Ал ырды дагы чыгаралы деп жатабыз. Ал ырды чыгарганын бирден бир себеби баягы ким болбосун ошол нерсени көргөндөн кийин жүрөгүндө кичине болсо дагы мындай жакшы нерсе болсун деп. Анан көп учурда ойлорум мындай элге мындай таасир бере турган ырларды чыгарсам деген оюм бар. Анан Кудайым буйрса дагы ата эне деген дагы ыр чыгайын деп турат. Ал да жакынкы арада ата энеме арнап, экөөбүздүн тең ата энебизге арнап ырды чыгарып, клибин тартып, буйрса дагы ушул кыргыз элиме көрсөтөм. Жакшы, мына ушул пландардын баары ишке ашсын дейли, ой боюнча калып калбасын. Ал эми азыр телекөрүүчүлөрүбүз менен биргеликте биз сагынам деген сонун бир клипке назар салат экенбиз. Бул Бактыгүл Жамгырчы кыздын аткаруусунда болсун. Баарыңыздарга бул чыгарманы тартуулайлы, ар бириңиздердин жүрөгүңүздөн орун алат деген ишеничтебиз. Kucak caydım bir okulaç dolmadı. Alsa suyum beni mınca kordodu. Arman menin gün geçirip gelemin. Kayra gelçi desem canım bolbodu. Sağınam, sağınam. Көздөн жаш төксөм да
Биз болсо сапарыбызды ала карай улай берели. Сагынам деген эң сонун чыгарма Бактыгүл Жамгырчы кызынын аткаруусунда болду. Бизде аз гана убакыттар калды. Мына ошол клиптерди көрүп, үнүңүзгө баягы бардыгы сиздин ырдооңузду суранып отурган чактары ал эми сиздин сөздөрдө ырдатмайынча кетирбейбиз окшойт. Макул, сиздер үчүн ушул жаңы эле ырдап өткөн Сагынам деле ырдап берейин. Бардык кыргыз элибизге жагымдуу кеч. Сиздер үчүн сагынам, ар дайым сүйүктүүңүздөрдү сагынып коюп жүрө бериңиздер. Кучак жайдым бирок кулач толбоду. Алсыз сүйүү мени мынча кордоду. Арман менен күн кечирип келемин. Кайра келчи десем жаным болбоду. Сагынам, сагынам. Көздөн жаш төксөм да, өмүрүм өтсө да, сагынам, сагынам. Биз өткөргөн күндөр кайрылбай кетсе да. Азамасы сонун чыгарма, сонун аткаруу болду. Негизи жакшы сөз бар эмеспи? Сагынган жакшы, эгерде сагынарың бар болсо дегендей. Ошол адамдар бар болсун дейли. Ал эми сизге рахмат жана эркин микрофон сиз үчүн. Чоң рахмат сиз ушинтип чакырганыңыз үчүн. Деги эле бардык жамаатыңыздардын иштерине ийгилик каалайм. Мындан дагы көптөгөн ийгиликтерди багынтып жүрө бериңиздер. Ар дайым ушул телевидение бар болсун. Ар дайым эле жаркырап бизге окшогон жаш таланттарды, мыкты ырчыларды ушул жерде чакырып, аларды элдерге албетте жеткизе бериңиздер демекчибиз. Ал эми кыргыз элим болсо баарыңыздарга бекем ден соолук каалмакчымын. Ден соолук болсо баары болот дейт. Андыктан ар дайым жүрөгүңүздөрдө иман болсун, сүйүү болсун жана жадырап жайнап баары бир күнүңүздөрдө жакшылык орун алсын демекчимин. Эң сонун сөздөр жана ушул сөздөр менен биргеликте бул белекти көрүүчүлөрүбүзгө тартуулашыбыз керек. Кимге кайгарабыз? Бул белекте болсо жакшы сөздөр менен баягы СМС билдирүүлөр келди. Арасында калганы сиз айтып калдыңызбы эфирден тышкарычы? Өкүл ата, өкүл апаны ким койду депчи. Ошол көрүшүбүзгө берели. Өзгөчө суроо болду окшойт. Мына ушул туурасында жогоруда сөз кыла албай калдык. Айтып коебуз. Өкүл ата жөнүндө. Бул өкүл ата, өкүл апасы болсо белгилүү клипмейкер Эрнис Сыдыков жана келинчеги кымбат Азизова болду. Түшүнүктүү. Мынакей ушундай жооп ала алдыңыздар. Ал эми сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн, жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн, дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы. Көп ийгиликтерди багындырыңыз. Эң эскиси өлкөбүзгө таанылган эмес, өлкөбүздү таанытып турган айымдар катары толуктаңыздар. Дагы бир жолу куш боңуз бек болсун. Кудайым буйруса эмки жылы ушул убактарда үйүңүздөрдө кичинекей баланын табичкелерин көрөлү. Чоң рахмат сизге дагы. Чоң рахмат, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кефир программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү студиябыздын коногу Бактыгүл Жамгырчы кызы болду. Бардык байланышка чыккан көрүүчүлөрүбүзгө, СМС билдирүү жазгандарга ийгиликтерди каалайбыз жана рахматыбызды билдиребиз. Бул саатта Айпир адам кылууга кызмат кылды. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда көрүшүп туралы, амандыкта болуңуздар.